Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула балдар. 7-класс кыргыз тили мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Бүгүнкү сабактын темасы балдар каршылагыч байламта. Сабактын максаты каршылагыч байламтанын колдонулушун, ага карата коюлуучу тыныш белгилери боюнча маалымат ала алышат. Жазуу жана ооз-эки кеби боюнча машык алышат. Сабаттуу жазууга, туура так сүйлөөгө тарбиялана алышат. Балдар, байламталар түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт дегенбиз. Сабакты бир сыйра бышыктай кетели. Алар жөнөкөй байламталар жана татаал байламталар. Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган кызматчы сөздөр, булар байламталар деп аталат дегенбиз балдар. Байламталар түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй байламта жана татаал байламта болуп. Жөнөкөй байламталар жана, анткени, же, эгер, бирок, болбосо, эгерде, да, жана деген байламталар аркылуу жөнөкөй байламталар берилет экен. Ал эми татаал байламталар болсо, ошондо да, антсе да, ал эми, ошон үчүн, ошол себептүү, же болбосо деген байламталар булар татаал байламталар болот. Буларды эсибизден чыгарбайлы балдар. Байламталар маанисине карай 6-га бөлүнөт дегенбиз. Булар биринчи байланыштыргыч байламталар, экинчи божомолдогуч байламталар, үчүнчү себеп натыйжалагыч байламталар, төртүнчү каршылагыч байламталар, бешинчи салыштырма байламта. Мына балдар, бүгүн биз каршылагыч байламта туурасында кыскача маалымат алмакчыбыз. Байланыштыргыч байламтаны эсибизге салалы. Булар жана, жанада, жанадагы, менен, да, дагы, ары, деле деген байламталар, булар балдар байланыштыргыч байламталар. Биздин күчүбүз да, бактыбыз да эл менен. Бул жерде байламта да байламтасы. Бирок бул сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү эмне кылып атат? Байланыштырып атат. Бул байланыштыргыч байламта. Божомолдогуч байламталар. Булар же болбосо, болбосо, не деген байламталар. Эми мисал менен карайлы. Же биз жакшылап иштей албай жатабыз, же силер жакшылап башкара албай жатасыңар. Бул жерде же деген божомолдогуч байламта менен эмне кылып атат? Берилип жатат балдар. Себеп натыйжалагыч байламта. Анткени, себеби, неге десең, эмне үчүн десең, ошонун натыйжасында, ошондуктан, андыктан, ошол себептүү, ошон үчүн, ан үчүн деген байламталар, булар себеп натыйжалаш байламталар. Мисалы, Алтынай отличник болду. Себеби ал жакшы окуду. Бул жерде себеби деген байламта себеп натыйжалагыч сүйлөмдө себебин эмне кылып атат? Билдирип атат. Салыштырма байламта. Канча, ошончо, канчалык, ошончолук, кандай, ошондой деген байламталар салыштырма байламталар. Мисалы, иштегениң кандай болсо, тапканың да так ошондой болот. Бул жерде кандай, ошондой деген байламталар салыштырма байламталар балдар. Шарттуу байламталар. Татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү ойдун иш-аракетин, шартын билдирген байламталар шарттуу байламталар дегенбиз. Булар шарттуу байламталарга эгер, эгерде деген сөздөр кирет. Эгер мен айтпасам, сен Беккулду тааныбайт элең. Бул жерде эгер деген байламта шарттуу байламта аркылуу эмне кылып атат?
берилип жатат. Эми балдар, мына биз бүгүнкү сабакта каршылагыч байламта туурасында сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе каршылагыч байламта. Каршылагыч байламта балдар татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып, алардын ортосундагы карама каршы маанини билдирген байламталар каршылагыч байламталар деп аталат. Каршылагыч байламталарга кайсылар кирет? Бирок, бирок да, ал эми, антсе да, ошентсе да, анткени менен, ошенткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен деген байламталар булар каршылагыч байламталар. Мисалы, жакшы эле айтайын деди, бирок мындан башка сөз таппады. Мына балдар, бул сүйлөмдө каршылагыч байламта бирок деген байламта аркылуу эмне кылды? Берилди. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Нөшөр күчөдө. Ошентсе да жолоочу жолун уланта берди. Бул жерде ошентсе да деген татаал байламта. Татаал байламтанын ичинен каршылагыч байламта. Мира жакшы окуйт. Ошенткени менен математикадан бир аз аксайт. Бул жерде Мира жакшы окуйт, ошенткени менен дегенде байламта каршылагыч байламта. Ошондуктан бул жерде ошенткени менен деген байламта аркылуу каршылагыч байламтаны таап алдык. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып, алардын ортосундагы карама каршы маанини билдирген байламталар каршылагыч байламталар деп аталат. Каршылагыч байламталарга дагы бир жолу эсиңерге салалы. Бирок, бирок да, ал эми, антсе да, ошентсе да, анткени менен, ошенткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен деген жана башка байламталар каршылагыч байламталарга кирет балдар. Муну эсибизден чыгарбайлы. Мисалы, дагы мисалдар аркылуу биз баарыбыз тең көңүлүбүздү экранга бөлөлү. Жакшы эле айтайын деди, бирок мындан башка айтаарга сөз таппады. Нөшөр күчөдө, ошентсе да жолоочу жолун уланта берди. Аюу катуу качырды, ал эми мен анча корккон жокмун. Ажар 1916 жылы Үркүндө Кытай жергесинде сатылган кыргыз кыздарынын бири. Ошондой болсо да, ал эркиндик үчүн күрөштү. Мына балдар, бул жерде бирок, ошентсе да, ошенткени менен, ал эми, ошондой болсо да деген байламталар булар каршылагыч байламталар болду. Арасында байламталар бар. Бушуктоо үчүн суроолор. Каршылагыч байламтанын сүйлөмдөгү колдонулушунун мааниси кандай? Жана каршылагыч байламталарга кандай сөздөр кирет? Каршылагыч байламта катышкан сүйлөмдөрдүн тыныш белгиси кандай коюлат? Мына ушулар боюнча бушуктоо үчүн суроолорду эмне кылабыз? Бышыктап чыгабыз. Ага чейин балдар, Вендин диаграммасы туурасында божомолдогуч байламта менен каршылагыч байламтаны салыштыралы. Эми биз көрүп жаткан Вендин диаграммасындагы окшоштуктарды биринчи таап алалы. Божомолдогуч байламта менен каршылагыч байламтанын окшош жактары. Экөө тең байламта. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү эмне кылып турушат? Байланыштырып турушат. Мына бул жагы эмне болду? Окшоштуктары. Эми экөөнү окшош эмес жактарын ажыраталы. Божомолдогуч байламта бирөңчөй мүчөлөрдү байланыштырат. Булар божомолдоо үчүн гана айтылат. Ал эми мисалы же болбосо, не деген байламталар аркылуу, божомолдогуч байламталар аркылуу
берилет. Мына бул каршылагыч байламтага окшош эмес жагы. Эми каршылагыч байламтагынын божомолдогуч байламтадан айырмасы кандай? Сүйлөмдөрдүн ортосундагы карама каршы маанини билдирет. Мисалы бирок да, антсе да, ошентсе да деген жана башка байламталар аркылуу берилет. Мына балдар, Вейндин диаграммасы боюнча окшош жактары байламталар экенин жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып турарын аныктай алдык. Кийинки, мен тоолорго абдан кызыгам. Ошон үчүн быйыл Кыргызстанга саякатка келдим. Мен тоолорго абдан кызыгам, ошон үчүн быйыл Кыргызстанга саякатка келдим деген сүйлөмдө ошон үчүн деген эмнени таптык? Байламтаны таптык. Аз кандуулуктун дарысы сарымсак, ошондуктан аны жеп туруу зарыл. Бул жерде ошондуктан. Ден соолук адамдын эң чоң байлыгы, андыктан ден соолукту чыңдап баалайлы. Бул жерде андыктан. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн каршылагыч байламталарды табалы дагы тыныш белгилерин коюп чыгалы. Баарыбыз тең көңүлүбүздө бурабыз. 243 көнүгүү. Анын мүнөзү жеңил, ошенткени менен эси бар. Чоң атамдын жашы 80-дерге барып калды, ошентсе да карлыкка моюн суна элек. Жоламан менден алда канча улуу, бирок мени баласы унутпайт. Деген сүйлөмдөрдө эмне кылалы балдар? Тыныш белгилерди таап коюп чыгалы. Анын мүнөзү жеңил. Эмне коебуз? Үтүр коюлат, ошенткени менен эси бар. Анын мүнөзү жеңил дегенден кийин биз үтүр белгисин коебуз. Чоң атамдын жашы 80-дерге барып калды. Үтүр белгиси менен ажыратылат, ошентсе да карлыкка моюн суна элек. Жоламан менден алда канча улуу, үтүр белгиси менен ажыратылат, бирок мени баласы унутпайт. Мына балдар, каршылагыч байламталарды таап алдык, ошенткени менен, ошентсе да, анан бул жерде бирок деген байламталарды биз таап алдык. Жана ошол каршылагыч байламталардын ордуна тыныш белгилерди эмне кылдык? Коюп алдык. Өзүнөн мурун үтүр белгилери менен ажыратылды. Көп чекиттин ордуна каршылагыч жана себеп-натыйжалагыч байламталарды койгула балдар. Кана баарыбыз тең карайлы. Биринчи каршылагыч байламта. Жакшы эле айтайын деди. Мындан башка сөз таппады. Каршылагыч байламталарды коебуз балдар. Аюу катуу качырды. Мен анча корккон жокмун. Мен да далайды көргөм. Тажрыйбам жок. Нөшөр күчөдү. Жолун уланта берди. Мына бул сүйлөмдө балдар, дептерлериңерге өзүңөр каршылагыч байламталарды ордуларына таап туура коюуга аракет жасайсыңар. Кийинкине карайбыз. Себеп-натыйжалагыч байламталар. Мен эрте турдум. Сабагымдан кечиккен жокмун. Алар кечигип келишти, аябай чарчашкан экен. Алар кечигип келишти, аябай чарчашкан экен. Эки жолу жазылып калган экен балдар. Бирин эле иштегенге аракет кылабыз. Эми балдар, бул көп чекиттин ордуна каршылагыч жана себеп-натыйжалагыч байламталарды туура жайгаштырып дептерлерибизге жазып алабыз. Эми каршылагыч байламталар. Бир сыйра кайра эсиңерге салайын. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бири менен байланыштырып, алардын ортосундагы карама каршы маанини билдирген байламталар каршылагыч байламталар деп аталат балдар. Муну эсибизден чыгарбай аныктаманы жатка билип алалы. Каршылагыч байламталар ал эми, бирок, антсе да, ошентсе да, ошондо да, анткени менен, ошенткени менен, ошондой болсо да,
ошондой болгону менен, андай болсо деген байламталар булар каршылагыч байламталар. Дайыма сөздү ойлонуп сүйлө. Сүйлөө керек. Анткени сөздүн мыктысы түшүнүктүү, терең, мазмундуу келет. Эмгектен өткөн ырыс жок. Ошондуктан балдар, эмгектен качпагыла. Көрүнгөн адамдан карыз сурабай жүр. Эмне үчүн дегенде карыздан башы чыкпаган адам айыкпас дартка жолугат. Бүгүн танабай кырга чыкканын билбей калды. Неге дегенде Гүлсаранын оозун кое берген. Жай абдан жаанчыл болду. Ошол себептүү чөп чирип кетти. Мына балдар, бул жерде байламталар анткени, ошондуктан, эмне үчүн дегенде, неге дегенде, ошол себептүү деген байламталар менен сүйлөмдөр түзүлдү. Эми балдар, биз өтүлгөн темалар боюнча 3-чейректе ошол темалар боюнча тесттерге туура жоопторду таап, өзүбүздүн билимибизди текшерели. Анда биринчи суроо. Жандооштор кайсы сөз түркүмүнө кирет балдар? Биринчи, маани берүүчү, асы. Бсы, маани бербөөчү. Всы, өзгөчө. Гсы, мадалдык сөз. Жандооштор кайсы сөз түркүмүнө кирет? Жандооштор балдар, силерди тапты деп ойлойм. Жандооштор маани бербөөчү сөз түркүмүнө кирет. Жандооштор маанисине карай канчага бөлүнөт? Жандоочтор маанисине карай канчага бөлүнөт? Жандоочтор маанисине карай 4кө бөлүнөт. Үчүнчү, көздөй деген жандооч өзүнөн мурдагы сөздүн кайсы жөндөмүндө турушун талап кылат? Асы атооч, Бсы илик, Всы барыш, Гсы табыш. Көздөй деген жандооч өзүнөн мурдагы сөздө кайсы жөндөмөдө турушун талап кылат? Көздөй бул Г табыш жөндөмөсүндө. Шаарды көздөй деп эмне болуп атат? Табыш жөндөмөсүндө туруп жатат. Менен деген кызматчы сөз эмнеге кирет? Байламтага киреби? Жандоочко киреби? Бөлүкчүгө киреби? Же жандоочко киреби? Жандооч менен байламтага киреби? Балдар, менен деген кызматчы сөз булар Г варианты туура, жандоочко дагы, анан байламтага да кирет. Анткени менен деген байламта маанисине карай кайсы байламта? Салыштырма байламтабы, байланыштыргыч байламтабы, каршылагыч байламтабы же себеп натыйжалашпы? Анткени менен деген байламта балдар бул каршылагыч байламта. Байламталар маанисине карай канчага бөлүнөт? Байламталар маанисине карай 4кө, 5ке, 6га, 7ге. Байламталар маанисине карай 6га бөлүнөт. Жана деген байламта кайсы байламтага кирет? Божомолдогучка киреби? Байланыштыргычкабы, каршылагычкабы, себеп натыйжалашкабы? Жана деген байламта байланыштыргыч байламтага кирет. Байламталар сүйлөм мүчөсү боло алышабы? Болот. Асы. Бсы болбойт. Всы өз алдынча турганда болбойт. Гсы сүйлөм ичинде сөздү жандап турганда болот. Байламталар сүйлөм мүчөсү боло алышабы? Булар сүйлөм ичинде сөздү жандап турганда болот. Туура варианты Г варианты. Байламталардын катары ордо. 7-8, 9, 10. Байламталардын катары орду 10 балдар. Эмне үчүн деген маанисине карай кайсы байламта? Себеп натыйжалашпы, каршылагычпы, байланыштыргычпы же божомолдогучпу? Эмне үчүн дегенде маанисине карай бул себеп натыйжалаш байламталар. Мына балдар, бүгүнкү сабакта биз каршылагыч байламталар туурасында бүгүнкү сабагыбызды
сабагыбызда кыскача маалымат ала алдык. Каршылагыч байламталарды дагы бир жолу татаал сүйлөмдүн, тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири-бири менен байланыштырып, алардын ортосундагы карама каршы маанини билдирген байламталар булар каршылагыч байламталар деп аталат экен. Каршылагыч байламталар булар кайсылар дегенде ал эми, бирок, антсе да, ошентсе да, ошондо да, анткени менен, ошенткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен, андай болсо деген байламталар булар каршылагыч байламталар болот экен. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз каршылагыч байламталар туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар. Каршылагыч байламталарды катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп, дептерлерибизге жазып чыгабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Сак саламатта кийинки сабакка жолугушканга чейин саламатта калгыла.